Балдардын башын айландырып, элдин баарын алдап, гимназия бекер окутабыз деп, анысы деле бекер турбайбы гимназиянын? Толдуңуз, мектеп барбай эле койдум. Бекер нерсени бекер дедим. Же бекер нерсеге акча төлө дедим. Bunların mektebe meselece bir sekte kımını. Мен сам чума көрүнүп атам. Бекжан! Бекжан! Эгерде сен бизге чыныгы Бекжанды көрсөтөм десең, анда сени гимназияга алабы. Ичиле окуучу келип. Гимназия боюнча. Саламатсыз бай. Агай. Ne sizlerden gideyim tutasar. Çok ağay. Yetkili. Bari etti o. Sizlerden yetkili. Bilimden hiç kim öğreneceğim. Ölme canım, ölmedim. Hep yaşamaya öğrenelim. O da haydasın. Turalya çıkan. Bizden ayağa geriye çok deyip gimnazya. Ahmet, ben gelesim. Çin'e gelesim meykim. Gimnazyanın hem yavrum. Ağay. Boldu ilavаңызчы. Ağay ilavыңызчы. Эле боздоп атасыңар. Иляганда эмне пайда? Агай. Биз гимназияны жаптырбайбыз. Ооба ağay. Биз аябай жардам беребиз. Эмне жардам керек болсо. Агай, өзүңүз айтчу элеңиз го. Кыйынчылык тасынбаш керек деп. Жашоодо биздин айылдын балдар менен ата-энелерден да күчтүү кыйынчылыктар бар го. Ушуга эле сынып калсак, билбейм анда. Кааласаңыз, чогуу кыдыралы. Биз классташтар болуп, бардыгын кыдыралы. Ооба агай. Талпа деген талпады. Талпа менен барсак, көп киши туруштук бере албайт. Талпанын сүрү разборкаларда да башкача болот. Кандай? Кечиресиз агай. Мен разборкаларды токтотком. Чын эле, агай. Бир киши баргандан көрө, биз бардыгыбыз чогуу барганыбыз туурабы? Azamazlar.
Ең тура. Азаматсыңар балдар. Мен да кішкене болса шалпай атшым. Жүргіле. Мына биздин балдарыбыздын башы жакшы иштейт. Кана жана идеяңарды айтып бергилечи. Кайсы? Жаңа талпалайбыз дегендеби? О. Жок. Кичине башкача сөз менен айтсаң. Биз үй кыдырганы барганда чогуу кыдыралы. Жалгыз барбай. Эмне? Биз ыкмабызды өзгөртүшүбүз керек. Мен жалгыз үймө үй кыдырганым иштебей атат. Мен элдер деп ойлоп атышат. Мына бул сөздөр силерге деле жеткен турбайбы? Гапыр, ошондо биз эмне кылалы? Барса баралы. Мен жанагы дегенден коркпойм. Бешөөбүз барбайлы. Жок, ар бир үй бүлөнү кыдырып чыгалы, кимге кандай сөз өтөт? Агай анда мындай кылалы. Мен болгон үй бүлөнүн тизмесин түзүп чыгайын. А биз Кочкор агай экөөбүз ар бир үй бүлөгө характеристика түзүп чыгалы. Кочкор дейм. Агай экөөбүз ар бир үй бүлөгө характеристика түзүп чыгалы, Анан ошого жараша делегация топтойлу. Ай, Укмуш-ай. Бул сени таппаганың жок, э? Кайдан мына бул 3 мушкетердин ойлоп тапканы. Биздин балдардан амал качып кутулбайт. Өткөндө келип сайлуу элечи. Ошондо мени чакырсаң, ош жактан эле бүтүрмөкпүз да. Тиги адашып калганбы? Чакырчы. Өу! Бер келчи. Айылымдын көчөлөрүн кимдин уруксаты менен таптап жүрөсүң? Жигиттер, классташтарым издеп жүрөм. Классташым менен урганым жок. Кимдин уруксаты менен таптап жүрөсүң? Жигиттер, мен жөн эле. Иә. Айттым го. Иә. Кандай иә? Ялайсыңар го? Эмне каттайсың? Кимдин уруксаты менен басып жүрөсүң да менин көчөлөрүмдү? Тику менен Микуну тааныйсыңарбы? Тааныбыз, эмне дейсиң бар алар менен? Жантан бери айттым го, классташтарым, атайын издеп келдим деп. Дос, жана эле айтпайт белең. Тааныбыз да аны. Алюминий жез алабыз деп жазылган дарбазага барсаң, ошол Тикунун үйү. Болду. Рахмат. Тикуларга унушпай эле кой, эми түшүнөсүң да чыртып болуп кетти. Түшүнөсүң да сен эле унушпай эле кой, а? Илебадым. Койчай? Кадимкидей эле. Жигиттер, силер гимназияга келбесиңер болбойт. Мен деле гимназияга барайын эле деп атам. Просто атетти мессилер жаман тажатып ишти. Эми билесиңер да, любой бала өзүнүн айылында кыйын болуп өрөт. Айтпа. Алар да өтчөт биздин айылдан. Көрөбүз ошондо. Ошондо силер ошолор үчүн эле сабак барбай жатасыңарбы? Тику. Гимназияга келгиле. Мен сиңалар менен мен өзүм чечип берем. Эркекче. Келгиле. Эмне жазып атасың? Бул эмне? Орус тили боюнча дептерим. Иә, каторагачы? Орус тили? Мен көрүп атам орус тили экенин. Бирок азыр математикада кызым. Агай, математика менин башыма такыр кирбей атат. Иә. Математикага түшүнбөй атам. Эмнеге? Билбейм. Жо, сен жакшылап айтчы. Эмнеге жетпей атат? Айым сабагынан өтүлдү эле го. Бир нерсени окуш үчүн ага кызыгуу керек деп. А мен математикага такыр кызыга албай койдум. Кайсы сабакка кызыгып атасың? Орус тилине олимпиададан орун алгым келип турат. Математика эң кызыктуу сабак да кызым. Математикасыз бир дагы илимий ачылышты элестетүү мүмкүн эмес.
Рысбердалиев өзүндө? Ооба, өзүндө. Рахмат. Мени аралаштырбай эле коюңузчу агай. Ансыз деле жаман көрүнөм. Неге жаман көрүнөсүз? Сиз айылга туура иш кылып атасыз да. Анан эң негизгиси балдарды гимназияга тартып, окууга, билимге жол ачкан атасыз. Азыр ансыз деле мен барсам жаман сөздөр кетет. Краскасы да тууганып калды. Сиз барып жөн эле отуруп берип коюңузчу. Эч нерсе сүйлөбөй эле коюңуз. Эми алар үчүн сиздин кадыр баркыңыз чоң. Мен сизди уурда же туура эмес ишикке үндө деген жокмун да. Агай, ансыз деле жумушум көп болуп атат. Эми башка мектептин директорлору укса деле эмне дейт? Сиз мага таарынбаңызчы. Берсеңиз. Эмки жылы шайлоо болот. Ага сиз да талапкерлигиңизди коесуз, туурабы? Ойлоп көрсөңүз. Эгер аймагыңызда күчтүү мектеп болсо, сизге эле жакшы да. Жокчулукта ушинтип амалын табасың да, мону кылып көрсөңүз. Ой агай. Ойлоп таппаганыңыз жокко. Макул. Эртең менен эмне тамак жедиң эле? Уктап калып, эчтеке жеп чыккам. Түштөчү? Үйгө барып тамактанып келгиле деп айтабыз го. Түштө үйгө барсам, кайра мектепке келбей калышым мүмкүн да. Жүрү балам. Менен нам менен чалап бар. Курсаң 9 бол. Түштөн кийин балдардын курсактары ачка. Эмне? Түштөн кийин балдардын курсактары ачка. Ооба, тамакка кеткендердин көбү кайра кошумча сабакка келбей да коет экен. Ошо да. Макул. Бир нерсе кылыш керек. Мен агай менен сүйлөшөйүнчү. Я. Агай менен сүйлөшөйүн дейм. Бүгүнкү чогулушуунун негизги себебин айтардан мурда жаңы сунуштарды айта кетейин. Биз программабызды чыңдайлы. Бир нече программадан тышкары кошумча сабактарды өтө баштайлы. Мисалы, акыл эсти эс алдыруу сабагы. Биз бул сабакта балдарыбыз ар кандай оюндарды ойносо болот, спорт менен машыкса болот, кааласа мектебибиздин бакчасына барып уктап да алса болот. Эң негизгиси балдарыбыз бир эс алып алыш керек. Андан кийин инсан таануу сабагы. Адамга адамдан башка үлгү жок. Биз бул сабакта балдарга улуу тарыхый инсандардын эмгеги, жашоо принциби, жанага калса күнүмдүк адаттары менен тааныштырабыз. Андан тышкары китеп окуу сабагы. Бул сабакта биздин балдар бир жерде эч нерсе кылбай эле жөн эле бош отурушат. Же болбосо китеп окушат. Таразанын бул жагында зеригүү, ал эми бул жагында китеп окуу. Ошондо көрөсүңөр, балдар кадимкидей эле китеп окуй башташат. Япыр. Кечирип кой. Ошондо биздин балдар эми мындан да узакка чейин калышабы? Ооба. Бирок биз андан эч коркпошубуз керек. Мисалы, өнүккөн мамлекеттерде балдар кечке чейин калып окуй беришет. Мына биз Япыр. Мен өнүккөн өлкөдө болгон эмесмин. Айта албайм. Бирок өнүккөн өлкөдө балдар үчүн түштө тамак берет го дейм мектепте. Мына жана бизди анча-мынча балдар ачкасынан эч үчүн жогото башташты. А кээ бирөө түшкү тамакка кетет, бүттү ошо бойдон жок. эң туура маселени козгодуңуз, Кочкор агай. Рахмат. Мен башында айтпадымбы? Негизги маселе деп. Эң негизги маселе балдарга түшкү тамак бере баштайлы. Балдарыбызга кам көрөлү. Кандай дейсиңер?
негизи аның туура. А бирок акча жок. Ооба, акча жок. Бирок бизде буудай бар. Анан алмадан калган анча мынча акчабыз бар. Буудайды сатып, он кылып, балдарга ысык тамак бере баштайлы. Гапыр. Таза ниетиң менен балдарга ысык тамак берели деген оюң жакшы. Бирок ушул жерде отургандардын, унчукпай отургандардын суроолору бар. Эми айткан киши жаман болчу эле. Мен айта берейин. Биз да дегенде жумушка чыкканда ошол буудайды сатып, биздин айлыкка кошумча кылып берем дедиң белем. Ооба, туура. Айткам. Бирок азыр биз балдарыбыздын курсагын ойлосок, алардын окууга көңүлү жок болот. Биз мугалимбиз. Биз эң ыйык кесиптин ээсибиз. Ооба, жашообуз кыйын. Айлыгыбыз убагында берилбейт. Анысы аз келгенсип шайлоо, текшерүү, ар кандай ызы чуулар көп. Бирок биздин эң чоң милдетибиз, биринчи милдетибиз бул балдарга билим берүү. Аларды канат байлап көккө учуруу. Мен сиздердин кошумча акчаңарды сөзсүз таап берем. Жерден чуксам да таап берем. Кандай дейсиздер? Эми мындайга ким жок демегиле. Баарданам дегендер болсо жүргүлө кеттик. Ассаламу алейкум. Рахмат келгениңизге. Жүрүңүз. Саңыз. Баттан. Ассаламу алейкум. Уалейкум. Сиз би дагы эле. Ой, деги тажабайды экенсиз го. Ассаламу алейкум. Кандайсыз? Жакшысызбы? Жакшы турасызбы? Жүргүлө, киргиздер. Окууга аябай шыгы бар. Көрөсүңөрбү, кийин университетке өтүп силерди багат. Нарбек эжекеси айтып коюңузчу. Ооба, чын эле. Өзгөчө химия менен биологияга болгон кызыгуусу өтө чоң. Ман биолог кылып эме, ал эмне көп эле окуп эле жүрө береби? Же айылда бакка багабы? Жок эми, ошол химия менен биологияны жакшы окуса, Кудай буйрса мед академияга тапшырат. Доктор болот. Өзүн деле доктор болгусу келет экен. Ман доктор болгондо эми ал аякта 9 жыл жүрүп анан анын баарына төлөп эми ал шарт жок дагы. Контракт кантип төлөйбүз? Бизде окуса, буйруса бюджетке өтөт. Келиңиздер. Чайдан албайсыңар, келгиле. Жеку, койчу. Сенин кызың чоңойсо, трактор менен жер тырматасыңбы? Же сезондо комбайн менен эгин чаптырат белең? Кичине ойлонсоң болбойбу? Кыз бала деген окуп билим алыш керек. Кийин кор болуп калбайбы? Сен мен сөзүмдү эки кылба. Сен келгенде деле сөзүңдү эки кылбай, мен запчастарыңды берип, соляркаңды берип атам го. Жалдыратпады антип кишини. Айсу, кызым, Айсанат. Ооба, апа. Саламатсыздарбы? Сен жаңы мектепке барып окугуң келеби? Ооба, апа, окугум келет. Байкең келиптир мына, өзү суранып келиптир. Жакшы окуйсуңбу? Ооба, ата, жакшы окуйм. Бизди уят кылбанын. Жок, ата, уят кылбайм. Барсам болобу?
экөөбүз ошондо алдап алар менен разборка кылган чакырдым. Ичинде болбочу. Ушул эле сөз бар. Жигиттер, тааныш болгула. Темир менен Мирбек, бирок биздин айылда эмес. Билем биздин айлан эмес экен. Сөздүн кыскасы, балдар биздин гимназияда окушат. Экөөнү тең жакшы тааныйм. Настоящий эркектер. Керек болсо туруп берем. Бизге окууга келгенде тынч сый урмат менен жүрөлү. Кандайчы? Биз деле булардын айылында жүргөндө биз деле тырыштырат го. Билем, силер бул жерден отвечать эткиле. А балдар өз айылынан отвечать этишсин. Мындан ары эчимге секирбейт. Туурабы жигиттер? Туура. Тику менен Мүкүн өз айылында сөз өтөт. Анда сүйлөштүк да. Ортобузда болгон сый болсун. Анан менин айылым, сенин айылым деген токтотолу. Макулсуңарбы? Макулбуз. Биз ушундай шоколад жегенбиз. Атам Кытайга товарга барганда алып келген. Риспис деген шоколад. Сонун экен. Риспис эмес, пикник болуп окулат. Англисия тамга менен. Эмне күлөсүң? Зато сен ушундай шоколад жеп көрдүң беле? А заточу атам бизге шаардын сникерс алып келип берген. Калп айтпачы, сникерс деп коет. Чын айтып. Сен биринчи сникерсти коюп, жаңы телевизор сатып алчы. А сенчи англисче окуганды үйрөнүп алчы биринчи. Эмне? Темене. Ине мен сайып же, бутун менен терип же. Эмне? Болду. Экинчи телевизор жебейдик сурап, келбейгиле. Келбейбиз, атам жаңы телевизор алып берет. Ооба сага, силерден кедейсиңер. Көрөсүң, жаңы телевизор алып берет. Уккан жокмун, ха-ха-ха. Кедей, уккан жокмун, уккан жокмун, ха-ха-ха. Менин кызым жакшы кыз. Кызым, сен азыр аябай ызаланып атасың. Бирок көңүл бурба, ал адашып болсо керек. Алардын видеги деңжеси бар. А бизде жада калса телевизорубуз жок. Биз дагы жакында телевизор алабыз. Мына акчабыз чогулуп калды. Кел кызым. Алар дагы сага аябай ызаланып атса керек. Неге? Менин балдарым билимдүү, акылдуу, таланттуу. Англисчени да жакшы билесиңер. Китепти болсо семичкадай эле чабасыңар. Анан алар да силердей болбосу келет да. Анан сен кичине ызалантып койсоң, жини келип кетсе керек. Неге бизде акча жок? Сиз кечке иштеп жүрөсүз го? Азыр мектепте акча жок. Бирок кийин силер чоңоюп, өлкөбүз сонун болгондо мугалимдердин жашоосу да оңолот. Анткени менен биздин атабыз эл үчүн кызмат кылып атат. Мугалим деген бул эң бийик кесип. Силер аны кийин түшүнөсүңөр. А мүмкүн мугалим болуп каласыңар. Жок, мен мугалим болбойм. Мугалим болгондон уялам. Алар жаман жашайт. Мен да болбойм. Мен Кытайдан товар ташыйм. Болду, ар кайсын сүйлөй бербегиле. Мен балдарым аябай ызаланып калган тура. Мейли, жиниңерди ичке атпагыла, чыгарып алгыла. Бүгүн балдарымдын эң жөнөкөй эмне үчүн мугалимдер начар жашайт деген суроосуна жооп бере алган жокмун. Тескерисинче, менде да толгон суроо пайда болду. Качан өлкөбүздө мугалимдин даражасы көтөрүлөт экен? Мугалимдин балдары качан мугалимдин баласы болгонго төбөсү көккө жетип сыймыктанат болду экен? Качан адамдын байлыгына эмес, инсандык сапатын бийигирээк коет болду экен?
Мына un салдырып келдим. Эми ушундан балдарга ысык тамак жасап берчи. Дагы эмнени ойлоп таптыңыз? Ундан нан эле жасап бере алам. Эми каша же сорпо жок деген атала жасап берчи. Аны жасаш үчүн май менен пияз керек. Ой, саламатсыздар. Акылай кандайсың? Жакшы агай. Мен азыр Акылай эмес, Фатима деп жаңы ат коюшкан. Фатима? Жакшы. Атаң үйдө? Алай үйдө намаз окуп аткан да. Эчтеке эмес. Биз күтүп турабыз. Агай, атам өткөн эске катуу ачууланган. Азыр сиз менен сүйлөшпөйт го. Эми атаң менен туура эмес түшүнүп калса керек. Айтсаң, Молдоке да келди деп. Макул азыр. Молдоке, жума намазда аябай жакшы баян айттыңыз. Сизде илимдүү, билимдүү Молдоке биздин айылга келгенине аябай кубанычтамын. Алла разы болсун, таксыр. Капыр агайлар менен чогуу сиз менен маектешип сүйлөшөлү деп келдик, таксыр. Эми таксыр ой мындай. Мен азыр өзүмдүн оюмду айтайын. Ал эми чечим кабыл алуу сизде. Таксыр Алла Таала Курандын 20 жеринде адамзатты намаз окууга буйруптур. Ал эми 100дөн ашык жеринде Алла Таала адам баласын билимге, илимге умтулууга буйруган экен да. Демек ушундан түшүнсөк болот. Илимди Алла Таала канчалык деңгээлде өйдө койгон. Пайгамбарыбыз Мухаммед алейхиссалам өзүнүн бир куттуу осуятында "Мен салака тарикан ятлубу фиhi илман салакаллаху бихи тарикан мин турикил жанна." Ким билим издеп жолго чыкса, Алла Таалага бейиштин жолун жеңилдетип, аны бейиштин жолуна салат дейт. Көрдүңүзбү, таксыр? Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде Зумар сүрөсүнүн 9-аятында мынтип айтат: "Аузу биллахи минаш шайтанир ражим. Кул хал ястауиллазина я'ламуна валлазина ла я'ламун." Билгендер менен билбегендер тең болобу дейт. Көрдүңүзбү, таксыр? Илим билим ушунчалык мааниге керек болсо кошумча ибадаттардан, намаз окуудан, орозо тутуудан, ажылыкка баруудан, кошумча ибадаттардан дагы илим билим алдыда келет. Эми ойлоп көрөлү. Биз башыбыздан өткөн тарыхтардан билебиз. Орто кылымдарда адамзаты билимсиздиктин караңгылыктын айынан кургуйга түшүп, билимсиздик караңгыда каптап турган мезгилде ислам дини келип, адамзатына астрономияны, биология, медицина, химия, алгебра ошогон илимдерди үйрөтүп, бүгүнкү прогресске салбады беле? Көрдүңүзбү, таксыр? Пайгамбарыбыздын дагы өзүнүн куттуу осуятында "Талабул илми фаридатун аля кулли муслимин ва муслиматин." Илимди талап кылуу ар бир момун мусулман эркекке жана аялга парз деп айткан. Көрдүңүзбү? Демек, илимге умтулуу бул парз, таксырым. Эми бул капырагайга окшогон Кудайдын сүйүктүү кулдарына биз колдоп коштоп жардам гана беришибиз керек. Кандай дейсиз, таксыр? Молдоке, менден эмне жардам? Болгону кызыңызды мектепке жөнөтүңүз, билим алсын. Макул. Андан башка жардам керек жокпу? Негизи пияз же май болсо жакшы жардам болмок. Балдарга ысык тамак бергенге. Май жок. Бирок жарым тоннадай пияз бар. Ошону түшүрүп берейин. Рахмат сизге. Алла разы болсун. Чоң рахмат. Жакшы болбоду. Келиңиздер. Тамакка караңыздар. Тамакка карап отуруңуздар.
Bismillahirrahmanirrahim. Саламатсыз папа. Қандайсыз? Келіңіз. Сарымайың қанша? Сарымайдың литр 20 сом апа. Қымбаттап кетті. Жақсы, натуральный май апа. Ассалаумағалейкум инем. Қандайсың? Алейкум. Қандайсыз? Келіңіз бәке. Соның май. Майды бірнеше жол қолдансаңыз болады бәке. Қандайшы? Біріншіден борсоқ жасайсыз. Борсоқтан ашқан майына тамақ қолдансаңыз болады. Еш жаман ойлама, жақсы жол бар. Андай маған у болып қалады. Қанша литр? Маған 10 литр керек. Бирок ақшалай емес, уын қалмастақ болады. Жоқ бәке, оның маған не керек бар, қызсыз ғой. Ассалаумағалейкум. Алейкум. Қандайсыз? Яблочный король келдіңіз бе? Қандай? Сода жақсы ма? Жақсы. Байыңқы алмаларыңыздан жақсы навар түшті. Рекламадан өкітіп тұр ұрдым әлі. Өлді де қалды, ақшардақ болды да. Азаматсыз. Қандай жақсы ба? Ассалаумағалейкум. Майалайынды отасыз ба? Бұл байкен майлары че? Мая мәселе таңдайды қыдыштырған бері бар. Қорқпайлы ала беріңіз. Оба май керек. Бирок ақша жоқ. Уын қалмастамы деген. Жоқ бәке. Маған оның керегі жоқ. Өзімнен егенім жегіліп жатыр бәке. Анам не керек саған? Маған ақша керек. Ырсайып айтшы жөн. Анда ет болса жақсы оның. Ет әлі керек пе? Ет. Мәрейсіз. Ассалаумағалейкум, Майка, қандайсыз, жақсыз ба? Уалейкум ассалам. Бұл жақ байкем болады. Мұндай қылбайсыз ба? Сіз бізге 10 кило ет беріңіз, біз сізге қардай аппақ высший сортта ұн берелі. Жоқ, мен көчөлі қышқыға деп жиып қойғым. Ұнды өзіңіз салдырдыңыз, Ова. Малды өзіңіз бағасыз. Мұна? Как раз бізге ет берсеңіз, біз сізге ненің қолындай назик, умырқайдың бетінде жұмшақ ұлпақ берелі. Жемге аралаштырып малға бере бересіз. Мә, бізден саға ет, сенден бізге май. Рахмат инем. Талантың атасы. Еш нәрсе емес бәке. Кішіне чотыр читап кетсең селі болды. Қандайшы? Содаға жардам бердің депші. Чоқың саға чотыр. Чотыр деп, қотыр ташын қойныңда тұрбай ба? Мен емне бұларды өзім алып жүрет деп ойлайсың ба? Неблагодарник, а? Мейлі. Давай, кет. Көп өсімдіктердің тамырлары азық, малға тойыт қатары, медицинада жана өнөр жайда қолданылады. Түсіндіңдер бе? Балдар тыштаңғыла. Балдар тыштаңғыла ұқсаңар. Бүгін деген ысық тамақ беріледі. Тамақ? Азыр мектепте ысық тамақ беріледі. Анан тамақтан кейін қошымша салаттар болады, балдар. Қана балдар, тура тамақтану бұл денсаулыққа пайда. Бирок ашқазанды тамақ менен толтырганда эле рух казанды жакшы сөздөр, жагымдуу музыка, улуттук күү, жакшы ой тилектер менен толтуруп, ал эми акыл казанды болсо билим менен толтуруп турушубуз керек. Тамаңар таттуу болсун. Son болып тұраршы. Соғы да жақ. Атам, бізге күнге түшкі тамақ беріп баштадым.
Ким? Мектепте. Эмне тамак акча сурады? Жок, бекер. Ага өз өстүргөн эгинден бизге тамак жасап берип жатат. Эмне тамак? Пирожки пияз менен, камыр пияз менен, нан ичинде пияз менен. Айтыңызчы. Пияздан дажат экенсиң. Бирок курсак ачканда сонун экен. Süt берип атабы? Süt. Жок. Замир! Ай, Замир! Турдуңарбы? Турбайсыңарбы? Түшкүгө чейин жата бересиңерби? Ай, Замир! Ай, Замир! Дагы эле тура элексиңерби? Турбайсыңарбы? Самат! Ай, Самат! Тур! Түшкө чейин жата бересиңерби? Карагачы бөлмөңөрдү. Жыйнап койсоңорбу? Ой, турбайсыңбы деп атам. Тур! Бас. Тур. Жата турайын. Мен жумушка кетип атам. Бол, туруп чайыңарды ичкиле дагы сабакка жөнөгүлө. Бол бататтан. Эй, эмне? Чай койчу. Өзүң кой алчы. Чай койчу дейм. Өзүң кой алчы. Айтарба. Эмне чоң? Эй, эмне? Эй, эмне? Айтпа, утпайсың бей. Эй, утпайсың айт. Эй, дагы башталдыбы? Болду деп атам. Канчага чейин ушантесиң? Сен дагы. Байдулла аке, Эмне? май төбөнөйүн деп калды. Тез элеби? Ооба, дагы алып беришиңиз керек. Май мен алып келген май 2 жумага жетиш керек эле. Силер эмне майга жуунуп атасыңарбы? Апей Кудай, мен эмне урушатасыз? Балдардын саны көбөйдү го. Мен эмне аларга бербей коеюнбу? Ансы деле жарым порциядан бердим. Кандай? Жарым порциядан. Жок, ага сен эмне дедиң? Балдардын саны көбөйдү, 2 эсе. Эң сонун. Азаматсың. Агай, бир нерсе көрсөтөм. Жүрү тез. Не болуп кетти? Жүрсөң? Бул эме. Не болду? Байкаган жоксуңбу? Жакшылап карап көрчү. Нени байкашым керек? Өткөн жумада 6 стол жаганбыз. Азыр канча экен? 12 стол. Балдардын саны көбөйө баштады. Чын эле. Үймө кыдырганыбыздын үзүрүн эми көрө баштадык. Балким. Бирок балдардын саны биз тамак бергенден баштап кескин көбөйдү. Көбүнчөсү биз тамак бергенибизди угуп, балдарын жиберди окшойт. Кой. Мен базарга барып келейин. Кайран элим. Ушундай күнгө келип калдыкпы? Балдарыбызды мектепке билим үчүн эмес, тамак үчүн жөнөтүп калдыкпы? Биз мынча эмне күнөө кылдык? Ушундай кейпибизге келип калган. Мына ушундай учурларда душманыбыздын анык жүзүн көрөм. Биздин душман бул билимсиздик менен сабатсыздык. Алар бар жерде караңгылык каптап, артынан жакырчылык, адилетсиздик, азап күндөрдү ээрчитип келет. Балдар, азыр биз бир көнөө кылабыз. Кана айткылачы. Акыркы учурда ким кандай жаман ушак сөздөрдү угуп жүрдү? Уккандар болсо кол көтөрөбүз.
Эми айткылачы. Ким кандай жакшылыктарды көрдү? Өзүңөрдүн эмес, бирөөнүн кылган жакшылыгын ким көрдү? Мына карабачы балдар. Биз башкалардын бир гана жамандыгын көрүп, аларды сындаганды, алардын кемчилигин издегенди гана билип калдык. Биз башкалардын жакшылыгын байкап, аларга алкыш айтканды унутуп баратабыз. Анда эмесе мындай кылабыз балдар. Азыр баарыбыз колубузду көтөрөбүз, кана баарыбыз көтөрөбүз. Биз эч качан бирөөнүн кемчилигин, жаңылышын көрбөгөн, көздү жумабыз. Кайра колду түшүрөбүз. Биз эч качан жаман, бузуку, ушак сөздөрдү укпаган. Баарыбыз кулакты жаптыкпы? Кайра колду түшүрөбүз. Биз окууну, ата-энени, Кудайды, сабак берген эже агайларды, класс жетекчини, классташтарды чын жүрөктөн жакшы көргөн. Биз башкалардын жакшы сапатын, туура ишин, жакшы ниетин, адамдардын бир гана жакшылыгын байкап, издеп жүргөн адамдардан болобуз. Мына ушундай адамдар жакшы адамдар, чыныгы инсан болуп саналат. Ушундай адам болобузбу? Азаматсыңар. Анда эмесе бүгүндөн баштап ушул көнүгүүлөрдү тез-тез кайталап турабыз. Кана, да бир жолу кайталайбыз. Көзүбүз, кулагыбыз, жүрөгүбүз жана дүрбү. Эми бүгүндөн баштап жаңы дептер ачабыз. Ал дептерге өзүңөрдүн эмес, бирөөнүн жакшылыгын жазабыз. Макулбу? Макул! 2 килограмм пияз, вермишель, килограмм сахар. Болду? Болду. Кандайсыңар кыздар ай? Табарай жакшысыңбы? Кандайсыз коңгурдун жакшысыз? Ой жакшы. Тиги Майраш неберелүү болуптур, ошону көрүп коеюн деп эле. Келини төрөптүрбү? Ооба, уул төрөптүр. Ошого кичине таттуу патты алайын деп кирбедим де. 76 сом болду. Эже меникин жазып коесузбу? Мен айлык алганда. Апей. Ебутом, мен ушу пиясты да жаздырып алып атасың. Табарай, айтпайсыңбы тиги капырга? Ай, жанагы Байтылданын молдо болгон баласы 1 тонна пияз түшүрүптүр мектепке. Ебутом, ошондон деле бир 2-3 килограмм алып келсе болот да, я. Эми ал балдардыкыдай эже кантип алмак элек аны? Ой, эми бирөөнүн балдары деп жүрүп өзүңөр деле ойлоп койсо болот да, я. Анан 200 баланы Эже мен шашып атам эле, жакшы калыңыз. Апей, ай. Ай, ушундай кызыктай адамдарды көрдүм ай. Ай, токточу ай. Эми балдар, өткөндөгү теманы кайталайбыз. Ана, мейкиндиктин аянтын чыгаруунун формуласы кандай? Кана ким айтат? Мейкиндиктин аянтын чыгаруунун формуласы Дөлөт. Сен айтчы? Ага, жаттаган унутуп калыптырмын. Я. Ага, жаттаган унутуп калыптырмын. Оңой эле. S барабар А квадрат. Кандай экен? S барабар А квадрат. Ана? S барабар А квадрат. Жакшы, отур. Эми тик бурчтуктун аянтын формуласын эмне менен чыгарабыз? Ай, өтпөдүк беле өткөндө. Мындай. S барабар А көбөйтүлгөн Б. Кандай экен? S барабар А көбөйтүлгөн Б. А көбөйтүлгөн Б. S барабар А көбөйтүлгөн Б. Отур бер. Кочкорай, 1 мүнөт курсатпы. Жазып турла, макул балдар. Агай, мен мындай тыңшап турдум сиздин сабакты. Эмнеге? Сонун өтүп атасыз. Формулаларды айтып берип, түшүндүргөнүңүз жакшы. Бирок агай, балдарды 40 мүнөт кечке камап айтып бербей, ушул эле темаңызды эшикке чыгып улантпайсызбы? Кандайча? Балдар эшикке чыксын. Жакшы окуган балдар мектептин аянтын чыгарсын. Орточо окуган балдар футбол талаасынын аянтын чыгарсын. Ал эми кичине начарыраак окуган балдар эшиктин же терезенин аянтын чыгар деп берип коюңуз. Анын не кереги бар?
Практика жүзүндө өтсөңүз, баланын мээсине жакшы кирет. Байкап көрсөңүз. Байдулла акені көрген жоқсың ба? Білмеймін, жүрді эле. Салам аке. Алексалам. Рұқсат қой, Байдулла аке. Кел. Шілгері. Айтқаным келсін. Ого, бұл китептер менден де ұлуға. Азыр соның қылып жаңғыртып қойыңыз. Байдулла аке, сізде ешке рұқсат ба? Bir сөз бар эле. Айта бер. Жо эшиктен айтсам жакшы болот эле. Деги тынчылык. Тынчылык эле. Жүрүңүз. Азыр. Мына. Эмне? Боруп калдыбы? Мен ветврач эмесмин. Ой, жок. Силерге алып келдим. Балдарга сүт берилет. Ой, Малик. Бу эме? Ай, эч ойлонбой эле коюңуз, Байдулла аке. Жакшы ой. Сүт алайын. Эмне деримди билбей турам. Рахмат, Малик. Эч нерсе эмес. Балдарым билим үчүн салымды кошуп коелу дедик да. Өзүң кантесиң? Тирүү адамдын ырзыкы истегенбейт. Салам алейкум. Уака бир метрлериң барбы? Сабакка керек болуп атат. Бул эмне экен? Мектепке? Не? Ай, балдар сүт içsin деп алып келиптир мектепке. Мектепке? Шуну? Рахмат. Агай, биз эсептеп чыктык. Мектептин аянты 918 метр квадрат чыкты. Канча? 918 метр квадрат чыкты. Агай, биз терезени эсептедик. Аянты 2 метр 16 сантиметр чыкты. Агай, биз сиз айткан формуланы эсептеп чыгардык. Туурасы 1,2, бийиктиги 1,8 чыкты. Ошону ченеп чыгып көбөйткөндө 2,16 метр чыкты. Агай, биз эми формуланы түшүндүк. Нерве, азаматсыңар. Агай, биздики квадрат болчу. Аянты А барабар квадрат болгон формула менен эсептесек 45 метрден болду. Аны экиге койсок 90 метр квадрат чыкты. Ой, азаматсыңар балдар, азаматсыңар. Эмкиде балдар силер менен биз кубту кантип чыгарабыз. Ошону окуп үйрөнөбүз. Макулбу? Макул. Сабак шунчалык жактыбы? Азамат. Анда балдар силер менен биз эмкиде электр счетчигин кантип эсептегенди окуп үйрөнөбүз. Азаматсыңар. Бүгүн магазинден карыз калдым. Эмнеге карыз калдың? Акча алган жокпу? Түгөндү. Телевизорго деген акчага тийген жокмун. Карыз калгандан көрүп ошол акчадан берип турсаң болмок экен. Жок. Балдар телевизорду аябай күтүп атышпайбы? Анан акча короп кетсе орду турбайт. Макул. Айлык дегенде өзүм алып барып дүкөнгө берип коем. Тиги байыш товарга кетип атыптыр. Телевизорго заказ берип койдум. Буюрса 1-2 жумада келип калат. Жакшы.